Салам барыңыздарга. Чөйрөдө кезектеги жолугуш. Бүгүн бизде алыскы Американын Техас штатында эмгектенген, ошол жакта эмгектенип эле калбастан, Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө дагы салым кошуп жүргөн дагы бир чыгаан кыргыздын аттуу айымы менен таанышып, кандай жакшы иштерди кылып атат, кандай тажрыйбалары бар, ошолор менен бөлүшүп кетет. Буюрса, Гүлзире айым азыркы тапта Хан Академиянын Кыргызстандагы жетекчиси, Билимтек деген өзүнүн долбоорунда ишке ашырат экен. Анан Америкада мамлекеттик мектепте иштейт экен. Убактысы аз болсо дагы бизге макул болуп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ошо өзүңүздүн эс алуу күнүңүздү бизге арнап баштаганыңыз үчүн. Кош келиңиз. Азыр мен өчүрөйүн. Гүлзира айым, эми башынан кичине өзүңүз жөнүндө сизди тааныбагандарга айтып кетсеңиз, кантип Америкага барып иштеп атасыз, бул жакта кандай кесиптин ээси болгонсуз, кандай жумуштарды аткарып жүрчүсүз? Макул. Чоң рахмат, Мээрим. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин мекендештер. Бул жакта ушу мекендеш дегенде башкача болуп калат экенсиң. Чоң рахмат барыңыздарга, абактыңарды бөлүп келгениңерге. Мен болушунча бүгүнкү жолугушууда пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүүгө аракет кылам. Көбүнчө, мне кажется, өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Баштан баштасак, менин атым Гүлзире Менбаева. Негизи кесибим боюнча мугалиммин. 10 жыл мугалим болуп эмгектенип Кыргызстанда. Андан соң Хан Академиясынын өкүлү болуп Кыргызстандагы акыркы 4 жылдан бери ушу Хан Академия Кыргыз деген долбоордун үстүндө иштеп келдим. ТКМ коомдук фондуну 7 кыз менен бирге негиздегенбиз. ТКМ коомдук фонду жөнүндө айтып берсем болот. Хан Академиясы жөнүндө айтып берейин. Жана өзүмдүн жеке ишкер катары өзүмдүн компаниям бар, Билимтек. Ошол Билимтек боюнча дагы айтып берүүгө даярмын. Негизи 10 жыл мугалим болуп эмгектенип жүргөндө Запад лицейлеринде иштегем, түрк лицейлеринде. Анан түрк лицейлеринде иштегендер билсе керек. Аябай жумуш көп. С утра до вечера, до ночи иштейчүбүз да. Эртең менен саат 7-де барасың, анан кечки 11-ге чейин. Анан ошол учурларда кечке иштегенде негизи мындай нормально болчу. Кечке иштеп, көп жумуш кылып атам деп ойлочумун. Анан Америкага бир программа Tech Women деген аялдар үчүн уюштурулган, Госдепартаменттин колдоосу боюнча уюштурулган Tech Women деген программа бар. Ошол боюнча тапшырып Америкага келгем. Ошо келгенде бизде бул жакта тренингдер аркылуу, анан бияктагы Америкадагы аялдардын өнүгүүсү боюнча аябай бизди эме кылганда, сен кыла аласың, сен еще больше можешь, еще кыла аласың сен деген тренингдер аябай көп болгон. Ошолордон улам анан өзүмө ушинтип, прям мен кыла алат экен, мен еще могу больше, мен мугалим болуп калбай, дагы да кыйын иштерди кылсам болот экен деп, анан Кыргызстанга кайра барып 2018-жылы анан мугалим болуп иштебей койгом. Мугалим болуп иштебей, өзүбүз ошо фонд ачып, ТКМ коомдук фондунун, анан Хан Академиясы как раз өкүл болуп калып, анан ошо долбоордун үстүндө иштеп, анан өзүмдүн компаниямды дагы ачтым. Получается, бир учурда ушу 4-5 жумушту кылып жүрдүм да. Анан ошондо түшүнөт экенсиң, действительно мен өзүм мугалимден дагы көбүрөөк ошо entrepreneur, бизнес леди жака көбүрөөк шыгым бар экен. Андан дагы, может, лидерский эмем боюнчабы ушу өзүмдүн жумушумду алып кетпеген мага аябай жакты акыркы 4 жыл. Анан Америкага жолдошумдун жумушу боюнча, жолдошум айтишник болгон үчүн бул жака келдик. Семья болгон үчүн аябай жумушум көп болсо дагы бирок келүүгө туура келди. Анткени кыздарым бар, 2 кызым бар. Жолдошум бул жакта болгон үчүн бул жака келдик. 1 жыл жаттым үйдө. Онлайн жумуштарымды кылып, анан ошо жаткан мага мен эмес экен. Ошо жаткым келбей, анан жумушка тапшырдым бул жакта. Бул жактагы ушул Public Schools, Harmony Public Schools деген мектепте тапшырсам эле 1 жумадан кийин жооп келди. Интервью кылалы деп. Ошо 1 жумадан кийин интервью болду, интервьюдан өттүм. Анан ошол азыр жаңы эле 1 ай болуп калды почти, жумушка баштадым.
Ушулар жөнүндө негизи суроо болсо, может айтып берейин. Азыр кайсынан башташымды билбей калдым. Мээрим, может силер суроо берсеңер, ошого жараша кетсек дагы да жакшы болушу мүмкүн. Сиздер деле эгер чатка жазсаңыздар болот, кандай кызыктуу суроо болсо, үй бүлөм жөнүндө, жолдошум бар, 2 кызым бар. Мен Инстаграмдан опрос кылган болчумун, эмне жөнүндө айтып берейин деп. Ошо аял кишинин үйдөгү жана жумуштагы баланс жөнүндө деген сурагандар болгон экен. Ал жөнүндө айтып берейин сурооңор болсо, колдон келишинче пайдалуу сүйлөгөнгө аракет кылайын. Азыр общий айтып берсем, мне кажется, бүтпөй калам го. Рахмат. Чатка жаза берсеңиздер болот. Азыр негизги этапты бүткөндөн кийин, андан кийин суроо жооптор үчүн убакыт болот. Мен унта түшүндүрмүн. Ошол Билимтек долбооруңузда канча 1 алтын, 2 коло, да? Ошо куттуктап кетейин. Биздин кичинекейлер Азамат, дүйнөлүк Айгүл эже, звук. Кичинекейлерибиз ошо дүйнөлүк деңгээлдеги олимпиадада ушундай жакшы орундарды ээлеп келген бизди кубандырат. Ошондо сиздин негизи сиз ошо олимпиадаларга даярдап атканда так илимдерге эле дайындайсызбы, же болбосо бүт, мисалы биология, география, тарых бүт барынабы? Азыр акыркы жаңылыктарыңыздан баштай берелик. Акыркы жаңылыктарыбыз боюнча биздин Кыргызстандан келген 9 окуучубуз Америкада, Нью-Йорк штатында, Нью-Йорк шаарында олимпиада болуп өттү, математикалык олимпиада. Ошол математикалык олимпиадада бизде 1 алтын алдык, 1 күмүш, 1 коло жана калгандары почетное место деп коет, ардак грамота алып келишти. Бул бизди абдан кубандырат. Бул менин бизнесимдин жакында эле ушундай өнүгүп жаткан бир мөмөсү болду, абдан кубандык. Негизи Билимтек компания эмне кылат? Ал компанияда эл аралык олимпиадаларга даярдайбыз. Эл аралык олимпиадалар уюштурабыз. Билимтек компаниясы Сингапурдагы Сингапур математикалык олимпиадасынын Кыргызстандагы өкүлү, Америкада Коперникус олимпиадасынын Кыргызстандагы өкүлү, жана Лондондогу IMEC деген олимпиаданын Кыргызстандагы өкүлү болобуз. Ошол основной 4 олимпиаданы Кыргызстанда уюштурабыз жыл сайын. Андан сырткары дагы өзүбүздүн олимпиадаларыбыз бар. Коперникус жайында болду. Коперникуска жалпысынан 44 100 адамдай адам өткөн. Бирок анын ичинен 44 адам Америкага барабыз деп чечим чыгарып, бирок 44 адам ичинен 9 адамга эле виза берилип калды. Виза эмес, интервьюга күн берилди. Калган 34 кишиге күн ала албай калдык, анткени интервьюга бош күн болбой калды. Ошол кирген 9 окуучунун баарына ата-энесине, өзүнө баарына 5 жылдык визалардан беришти. Визадан проблема болгон жок, бирок дата ала албай калдык. Ошентип 44 окуучунун 9-у келип, 9-у ат салышып, ошол дүйнө жүзү боюнча 10 мамлекет катышкан олимпиададан математика сабагынан 1 алтын, 1 күмүш, 1 коло, анан 4 почетное место алып кайтышты. Бул бизди абдан кубандырат. Азыркы учурда, азыркы тапта, мына бүгүн биздин Кыргызстандын ар кайсы айылынан, жеринен, шаарынан Ысык көлдө 60 окуучубуз эс алууда. Бул да Билимтектин биздин проекттин ошол STEM олимпиадабыз бар болчу. Ошол STEM олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө Ысык көлгө путевка дегенбиз. Ошол Ысык көлдө путевкага азыр эс алып жатышат. Кечинде ошолор менен иштеп, жакшы жаңылыгы менен пока бөлүшө элекмин, бирок эми бөлүшөбүз. Ошондо Билимтек боюнча сиздин сурооңузга келсем, кечиресиз мээрим. Негизи мындай, бизде мындай түшүнүк бар кыргыздарда. Олимпиада дегенде бир гана ошо математика же болбосо химия, биология деп ойлошот да. Бирок олимпиаданын түрлөрү бар. Project Olympiad и Subject Olympiad деп бөлүнөт да. Проекттик олимпиадалар, анан сабак боюнча олимпиадалар болуп бөлүнөт. Проекттик олимпиадаларда азыр бир секунд кызым. Проекттик олимпиада деген балдар проект жасап, чет өлкөгө чыкса болот. Ноябрь айында фильм боюнча, кыска метраждуу кино тартуу боюнча Америкада олимпиада өтөт. Ошо Голливудда. Анткени Голливуд билесиздер, эми кино индустриянын эмеси, центри болгон үчүн, эч жок кызым. Центри болгон үчүн окуучулар даярданууда. Ошо кыска метраждуу фильм, кино тартып,
Америкага келип катышып кетсе болот олимпиадага. Анан кибербезопасность боюнча дагы олимпиада болот. Ал Silicon Valley'де, Сан-Францискодо ноябрда болот. Ошого дагы катышып кетсе болот. То есть бир гана математика деген биология эмес, математика, биология деле бар, STEM бар, анан вот фильм бар, анан кибербезопасность бар. Ушундай олимпиадалар аябай көп негизи. Дүйнө жүзү боюнча аябай көп да. Бирок бизде кабарыбыз болбогон үчүн, мы думаем, что только акылдуу балдар эле гана олимпиадага катышып, дүйнөлүк олимпиада чыгып келет деп. Нет, мен ушул күнгө чейин жүздөгөн окуучуларды Америкага алып келдим. Африкага алып барганбыз олимпиада үчүн, Таиландка алып барганмын, Малайзияга 30 окуучу алып бардым болуш керек. 30 окуучуну Малайзияга алып барганмын. Ошол эмеге тоже математика алган, роботикс боюнча олимпиада болчу. Мен айткым келгени, мугалим болуп жүргөндө негизи аябай изденген мугалим болгонум үчүн ошол учурда эле биз Европага, анан Африкага, анан Таиландка алып барып жүргөнбүз. Анан мугалим болбой калгандан кийин муну өзүм эмне үчүн только лицейдин окуучулары билиш керек, баары барса болот деп сыртка жайуу максатында ошо Билимтек компаниясын негиздегенмин. Анан ошондон бери ушул окуучуларды даярдап атабыз. Азыр жакында American Math Olympiad деген башталат. Ушу уккандарга мен айтып кетейин. Действительно аябай сонун шанс. Себебинде American Math Olympiad дегенде Америка математикалык олимпиадасы өтө оор эмес, бирок жакшы. Эгерде ушул олимпиададан балдарыбыз алтын алса, Чикагодогу Southern Illinois университетинде 100% акысыз окууга мүмкүнчүлүк алат. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар, бирок, к сожалению, бизде маалымат болбогон үчүн балким билбейсиздер. Ошон үчүн балаңыздарды катыштырып көрүңүздөр. Суроолор орусча болот. Биз өзүбүздүн партнердон сурандык, суроолорду орусча которсок болобу деп, партнерибиз макул болгон үчүн суроолор орус тилинде, англис тилинде болот. Эгер балаңар орус тилинде окуган болсо, же кыргызча окуган болсо, орус тилинде экзаменди алып, 10-чу, анан 11-чи класстын окуучулары алтын, золото, күмүш, алтын алса, анда ошо Чикагодогу Иллинойс университетинде, мамлекеттик университетинде бесплатно окууга, full scholarship, бесплатно окууга мүмкүнчүлүк алат. Анан жакында эле Сингапур Math Olympiad болду. Ошол жерден биздин 2 окуучубуз, 10-чу класстын 2 окуучу күмүш алды. Күмүш, анан ал жерде мындай условия болчу да. Азыр көп информация болуп кетпесин, айтып коеюн ушундагы. SASMO деген олимпиадада, Сингапурдун математикалык олимпиадасы өтө кыйын эмес, бирок тапшырса болот. Биздин Кыргызстан боюнча 34 окуучубуз алтын алды. Ошо 34 окуучунун ичинен 2 окуучусу 10-чу класс болгон үчүн ошо 2 окуучуга 50% скидка алышты. Ошол эмеге университетке. Эгерде ошо университеттин өзүнүн этаптарынан өтүп, анан биз өттүк деген болсо, анда ошол балдарга биз 50% скидканы сүйлөшүп беребиз. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Билимтек боюнча негизи олимпиадаларыбыз көп. Анан толук айтып берүүгө дагы бирте бактылуу болом, бирок дагы да суроолордун үстүнөн кетели. Мээрим, сурооңузга жооп бере алдымбы? Ооба, чоң рахмат. Мен ошо сурайын деп аткан суроомо жооп берип койдуңуз. Ошо олимпиадада жакшы орундарды ээлегендерге кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген суроого уже жооп берип койдуңуз. Анан ошо билимтектен эле улантып кетсек, математиканын мен ошо өзүбүз эметкен эмелер боюнча биринчи суроолорду эметип алалы. Баланын так илимдерге мисалы азыр математика жөнүндө айта турган болсок, мисалы так илимдерге кызыктыруу аябай кыйын да. Мисалы ошол так илимдерге кызыгуу үчүн балага шык керекпи ар жагынан, же тарбия менен? Сиз эми мугалим болгондуктан бул жерде апалар көп. Мисалы математиканы билген киши көп математика менен тилди билген кишиге көп мүмкүнчүлүктөр ачылгандай сезилет да. Негизи бизде балким менталитет ушундай, математиканы билсең сен любой жерде эметип кетесиң дегенчи. Бирок көп балдар кызыкпайт ушу так илимгечи. Себеби аларга азыр креатив жактан көбүрөөк кызыгуулар болот азыркы балдарга ошону кызыктыруу боюнча. Сурооңузду түшүндүм. Негизи тоже сиз айткандай бул баягы орношуп калган эме да. Менталитет же болбосо ой пикир, жалпы элде жүргөн ой пикир, что математикаң кыйын болсо, тилиң кыйын болсо, сен жакшы ийгиликтерге жетесиң деген. Мен негизи ушундай мугалим болгон экем. Жана 10 жыл эмгектендим дегенде, өзүм бир катачылыгымды айтып берейин. Балким окуушум бияктап билбейм. 10 жыл эмгектенгенде ушундай айтчумун окуучуларыма: "Эй, сен математиканы окуу алсаң, сен ийгиликтүү болбойсуң, будущем каерде иштейсиң? Математика абдан маанилүү" дей берет элем да. Анан ушинтип окутчу экем.
Кийин окутпай калдым, кийин Америкага келдим, көп жыл Америкага келдим. Mozilla деген компанияда эмгектендим, эмгектенип стажировка өттүм, TQM программасынан өттүм дегенде, уже у меня мышление өзгөрдү да. Андан кийин бул бир, эки, өзүмдүн иним Америкада азыр менен бирге жашайт. Ал дагы IT окуп атат. Ал тоже Америкага келем дегенде, агачы ушинтип айтчумун да, сен математика окушуң керек депчи. Тил, ладно, главное математика дей берет элем. Бирок өзүм иним Америкага келем дегенде, биринчи орунда тил экенин көрдүк. Бул эки да. Адам өз оюну, математикасы жакшы болбой эле койсун, бирок өз оюну так жеткире алса, анда ошол адам ийгиликке батыраак жетет деп ойлойм. Ошентип ойлоп калдым. Анан бул экинчи себеп. Анан үчүнчү себеп, бир окуучум жакында эле, мурда окутканмын аны. Бир банкка кирсем, KICB банкка кирсем, кассада окуучум отурган экен. Анан баргым келди окуучума, күтүп турам, очередим качан келет экен деп. Как раз менин очередим ошол окуучума туш келип калды да. Бирок ал окуучу математикадан аябай кыйналып окуучу да. Эч мындай качан болсо мурша берет элем, Ажара окубайсыңбы? Сен окубасаң эмне болосуң? Иш таба албайсың деген окуучулардын бирөөсү болчу, Ажара деген кызым. Мени көрүп эле, здрасте, мисс, эметип атпайбы? Көрсөм, математика билбей деле иш тапса болот экен дедим да. Ошол жерде жер жарылып, мен ичине кирип кетсем жакшыраак болмок экен да. Действительно. Себеби мен өзүмдүн катамды көрдүм. Действительно, адамга, балдарга ушундай сөз айтпаш керек экен. Математиканы билбесең, же болбосо какой-то бир нерсени билбесең, сен ийгиликтүү адам боло албайсың деген нерсе. Жанагы окуучунун бүткөнүнө 10 жыл болуп калды болуш керек почти. 5 жыл болуп калды, at least да, эң азынан 5 жыл болуп калды. Ошол окуучунун оюнда бар экен. Анан мисс Гүлзире көрсө, ушинтип эле айтты, прям учурашып элекпиз еще. Көрсө математика билбей деле иш тапса болот экен. Ана касса ошол жерде главный кассир болуп иштейт окшойт. Анан туура дедим, ошол жерде күлдүм, туура айтасың. Ката мен экен деп ойлоп калдым. Кийин бир эжеге ушундай айтып берсем, эже айтып атпайбы? Бир мугалим катары ар бир окуучуну караганда, ошол окуучу келечекте президент болот деген көз караш менен караш керек экен да. Ошондо балага действительно подход өзгөрөт, өзүнүн окуу процессин да өзгөрөт экен. Мен өзүмдүн чоң катачылыгын көргөм ошол жерде. Математиканы баары билет деген нерсе жок. Англис тилди баары сонун сүйлөйт деген нерсе жок. Адамдын Кудай жараткан шыгы болот да, таланты болот. Кээ бир адамдардын мугалим сабак өтүп атканда адамдын, мисалы үчүн мен силерге айтып атам, азыр кээ бириңердин кабыл алуу каналыңар ачык, кээ бирлердики жабык да. Бул кабыл алуу канал деген эмеден зависит этет. Адамдын азыркы абалынын болуп калат, байланыштуу. Чарчап турган болсоңор, мен айткан көп нерсе башыңарга кирбейт. Жок, эгерде эс алып, действительно кызык болуп атса, анда көп нерсени түшүнүп аласыңар да. Мен айткан нерседен дагы көп нерсе силерге жетет. Мен айтпасам деле, өзүңөр уже дальше мурдакы процесстерди бириктирип, ушундан турбайбы деген адам уже нары жакка кетет да. Ошол кабыл алуу деген каналдары кээ биринин окуучулардыкы ачык болот, сабак учурунда, кээ бириники жабык болот, кээ биринин чында физикалык жактан кыйналышы мүмкүн. Ошолорго жараша адамга, балага, мне кажется, көбүрөөк мотивация берип, сен кыла аласың, сен ийгиликке жете аласың деген эмеде кетиш керек экен, подходдо. Азыр өзүмдүн сабак бергениме 1 жума болду. Мен силерге өзүм кыскача айтып берейин, кандай болду ошо 1 жума. Математика сабагына берем деп биякта. Анан 6-чы класстар, биякта класстар бөлүнөт экен. Окуучулар бөлүнөт, өзүнүн уровенине карап окуйт. Мисалы үчүн бала математикадан кыйын болсо, анда honors деп коет, мыктылар деген группа бар. Ошо мыктылар менен бирге окуйт. Эгерде англис тили начар болсо, анда жөнөкөй класс менен, өзүнүн уровениндеги класс менен окуйт да. Ар бала, бир бала бир класс менен окубайт. Мисалы, мен азыр Мерим менен математиканы алсам, Асель деген кыз менен англис тилин окушум мүмкүн. Анда ал жакта Мерим болбошу мүмкүн, Мерим башка уровеньде болушу мүмкүн да. Анан менде 3 классым бар. Үчөөнүн экөөсү honors, мыктылар деген группа. Алар прям жеп коет да. Эже эмне кылабы, бизге тапшырма бер деп турат да. Действительно кыйын математикадан. Алар бош турбаш керек, алар көбүрөөк тапшырма берип, ошо кызыгат. Аларды бош койсоң, им скучно, и сен жакпайсың да. Бир группам бар, өзүнүн уровеньде 8-чи класстар. 8-чи класстар чоң болуп калыптыр, биякта аябай чоң болот экен балдар. Чоң балдар 8-чи класстар. Алар өзүнүн уровеньдеги балдар. Мындай айтканда, мыктылар эмес да. Биринчи күнү келсем, балдарда эме жок. Мындай математикага карата жаап койгон да бүт нерсени. Айтсаң укпайт, потому что кабыл албайт. Анан байкап көрсөм, балдардын биягында мындай эме түшүп калыптыр. Перде да, занавесканы түшүрүп коюшуптур. Ал жер жазылып турат, математика не твое деп, сеники эмес математика деген жазылып турат. Математика оңой десем да болбойт, кыла аласың десем да болбойт, эч нерсе дебейт да. Анан балага ладно дедим, макул, со временем буларды мен өзүм үйрөтө алам деп сабак плансам, бала жанагы уже оюнда бар да, математиканы мен кыла албайм деген ой болгон үчүн
автоматически бул математиканын сабагын окугусу келбейт экен дагы, анан ар кандай нерсе кылып баштайт. Сага жаман сүйлөйт, сен менен сүйлөшүп баштайт, башка бирөө менен урушуп баштайт. Себеби делать нечего. Анткени мен өтүп аткан нерсе ал үчүн кыйын болбойт деген нерсе экен да. Анан бир күн сабагымды токтоттум дагы, алар менен сүйлөштүк. Не болуп атасыңар? В чем проблема дедим. Десем бирөө баштады. Бирөө эми эле баштаса бирөөсү айтты. Эжекени капа кылбай айт деди. Эжекени капа кылбай айт деп бири-бирине ушундай атышат да. Мен эмне болуп атат? Айта бер, капа болбойм мен деп атам. Айта бер десем, анан бирөө айтты. Математика жакпайт деди. Ачык эле жакпайт деди. Десе баары ооба деп кошулуп атат да баарычы. Эмнеге жакпайт? Биз кыла албайбыз математика, биз начарбыз математикадан дейт да. Биз мыктылар эмеспиз дейт. Жанагы бөлгөндө дагы балага ушундай эме келип калат экен. Мыктылардын командасына силер өзүңөрдүн уровениңер дегенде жанагы балдарда ушундай ой калыптыр да. Анан бизге жакпайт деди. Анан мен айттым, биринчи эле өзүңөргө болгон ишенимиңерди өлтүрүп коюпсуңар дедим. Сүйлөштүм. Өзүңөр ишенишиң керек. Почему ал болот, ал кыла алат, сен кыла албайм. Математика оңой негизи атам да. Анан элементарный суроо берип атам. Элементарный түшүнүп турат. Балдарга уже жагып атат да. Ушул элеби дейт да. Мисалы чыгарсам, ушул элеби. Ушул эле? Түшүндүңбү? Түшүндүм. Значит, кыла алат экенсиң, кыла алат экем. Ушул эле, ушул эле. Ушинтип атып, бир жуманын аягында балдар өтө сонун иштеп берди. Мен биринчи Кудайга шүгүр кылдым. Анткени балдар менен жанагы контактты түздүм да. Бир жума аракет кылат, бала өзүнүн успехин көрүп ес деп атпайбы? Жанагы бала ушунчалык өзүнө сүйүнүп атат, что он кыла атат да. Бул жерде проблема, мне кажется, баланын жанагы оюнда калган нерсе. Ата-энеси айткан болушу мүмкүн, башка бирөө уккан болушу мүмкүн. Математика баары үчүн эмес, сен кыла албайсың деген ой калышы мүмкүн да. Мен баягы балдарга оңой жолун түшүндүрүп атып, өздөрүнүн уровенинде берсем, уже жакты да аларга, биз кыла алат экенбиз, оңой эле экен деп, рахматын айтып, мага алма таштап, жакшы эсалыңыз деп, сонун сөздөр айтып кетишти. Хотя Американын балдарынан мындай нерсе күтпөш керек экен. Мага мынтип айтышты да. Американ балдарынан чаар главное, сен эмени кармашың керек. Классты кармашың керек, катуу болушуң керек. Мен негизи катуу боло албайм. Мен больше мындай бири-бириси менен байланыш курган жакшы көрөм да. Байланыш курдум, мени сыйлап атышат, капа кылбай атышат, окуп атышат, ошол главный деп ойлойм. Сурооңузга келсем, баланы так илимдерге кызыктыруунун кереги барбы, жокпу? Мен азыр бир нерсе деп айтсам, туура эмес болуп калышы мүмкүн, бирок менин опытым боюнча баланын өзүнүн кызыккан нерсесине көбүрөөк басым жасаңыздар. Бала жазганы кызыгабы, аны жаздырыңыз. Бала окуганы кызыгабы, аны окусун. Бала математикага кызыгабы, аны математикага кызыксын. Ушуга да бир өзүмө мен кыздарыма эме сабак алдым. Олимпиадчиктердин группасы бар. Ошолорду окутам да, 3 бала келди всего лишь. Анан балдарга айтып атам да, эми аябай көп нерсе болуп кетип атат окшойт, мне кажется. Эме түшүнбөс болуп кетип атса айтып коесуңар да мээрим. Америкада биздин мектепте мындай level 1 деген мектеп экен, уровень 1 деген. Көбүнчө балдардын финансылык каражаты болбогон балдар окуйт экен. Анан балдарды давайте олимпиадага катышабыз, $50 десең төлөй албайт экен. Давайте балдар Сан-Францискода ушундай олимпиадага жүрүп барып келебиз, ата-энеңерге айткыла төлөсүн жолуңар десең төлөй албайт экен. Анткени level 1 деген мектеп экен. A1 деди беле, ошол өзүнүн каражатын төлөй албаган, райондо жайгашкан мектеп болгон үчүн ушундай мектеп экен. Анан балдарга айттым, жана олимпиадчик балдарга. Эгерде мен силерди эмеге Сан-Франциского олимпиадага алып барсам, бара аласыңарбы десем, ата-энеңер акчаны каржылай алабы десем, бир окуучум айтты. Билим менен тиешелүү болсо мен ата-энем бүт нерсе кылат деди. Бирөө ойлонуп көрөйүн деди. Бирөө кылса керек деп айтты да. Ошол жерден ойлоп калдым, балага, вот жанагы бала билет экен, что ему можно, что ему как бы мындай жада кандай учурда балага полностью поддержка болот, жанагы бала билет экен. Ошого жараша, мне кажется, балдарга ошону кылыш керек. Сен мен азыр кыздарым бийге барып атышат, бир компанияда бийлейт, буюрса компаниянын бийлеп, ошо конкурстарга катышып, рекламаларга катышкырганга аракет кылып атам, анткени бийлеген жагат да менин кыздарыма. Мен айтып атам, бий менен тиешелүү эмне болсо мен кылып берем силерге. Кийим алыш керекпи? Кийим алыш керек. Сумка алыш керекпи? Сумка алыш керек. Окей. Кошумча шаарга барып конкурска катышыш керекпи? Ладно, бүт расходторун жабам, барып келесиң деп атам да. Мне кыздардын ой түшүнүштү, что бий менен тиешелүү бир нерсе болсо, апам всегда за экен деп калды да. Ошол нерсе, мне кажется, туура деп ойлойм. Жана баланы сен математиканы окушуң керек деп кыйнабай, баланын шыгы эмнеге болсо, ошого жака көбүрөөк басым жасаңыздар деп айтам. Анан математикадан дагы көбүрөөк тилге деп айтам, уже математика мугалим катары. Ошол баланын тилине көбүрөөк басым жасаңыздар. Менин инем математикадан аябай кыйын болчу. Бирок тил начар болгон үчүн, конечно, виза алды, бирок бул жака келип кыйналды да. Бала өзүнүн оюн айта алса, мисалы үчүн пример берейин. Анжелика Кайратовна, баарыбыз тааныйбыз, 3 миллиондон ашык подписчиги бар. Анжелика деген бир лидер. 3 миллион адамдын артында эртип жүргөн адам, бул лидер да. 3 миллион адам жөнүнөн эле Анжеликанын артынан жүрбөйт. Же башка бир лидер болсун. Тимур Мон баарыңыздар тааныйсыздар, ал бир лидер.
Тимур муну аябай сонун сүйлөйт. Башка да ким бар эми жок. Анжелика аябай сонун сүйлөйт. Негизи тил менен деле адам лидер болуп өз оюн тапса болот да. Аябай акылдуу болсоң, бирок өзүңдүн оюңду жеткире албай атсаң, тем более азыркы учурда аябай акылдуу болуп, математикаң сонун болсун, бирок бир компанияга киргенде аябай кыйналасың. Анткени сен компанияда башка адамдар менен коммуникация кылып иштешиң керек да. Ошон үчүн билимден да жогору, мне кажется, тил деп ойлойм. Анан интервьюда мен да жакшы сүйлөйм. Жанымдагы адамга түшүнүктүү кылып сүйлөйм да. Мен интервьюм аябай өтө жеңил өттү мына школдорго. Бир жумадан кийин чалды, биринчи интервьюдан кийин эле өттүңүз деп айтты да. Анткени аябай көп болду интервьюбуз, бирок сонун сүйлөп бердим. Ошо тил менен деле, может, алар менин уровеньимди деле көргөн жок, негизи кандай билет дегенди деле көргөн жок. Ошон үчүн эмеде эмне эле тилден деп ойлойм. Эгерде сонун сүйлөп силердин жаныңардагы адамга түшүнүктүү болуп, пайдалуу болуп атса, анда ал силер артыңардан келүүгө макул болот. Ошон үчүн математика дебей, башка дебей, баланын шыгына жараша үйрөтсөңүздөр сонун болот деп мен өз пикиримди айтып кетейин. Сонун. Азыр сиздин ушу сөздөрүңүздөн кийин жыйынтык чыгарып калдым. Бизде деген бул жакта көбүнчө IT тармагына кызыккан айымдар, мырзалар, көбүнчөсү ошолор отурат да. Ошолор түшүндү. Мисалы, бизде деген мен ошол программа тилин аябай билбейм да, анан эмне болот деп көп ошол эме көйгөйдү айтышат да. А бирок жумушка киргендер, мен бир эле бөлүгүн кирген, бирок интервьюдан удачно өтүп кеттим, анан ошентип иштеп калдым деген сөздөр көп болгондо. Демек, ошол сен оюңду интервьюда болобу, кандай болот, ошо оюңду айтып бери, ошо оюңду жеткирүү дагы бир өзүнчө бир skills болуп калат экен да, мен сиздин эмеңиз боюнча. Эми бул жакта билген менен аны айтып бере албай атсаң, ушундагы адам түшүнбөй атса, анда сенин билген алды кодинг эч нерсе жарабайт. Ошон үчүн, мне кажется, көбүрөөк билген нерсеңди дагы по-другому түшүндүрүп берген азыркы учурда маанилүүрөөк деп ойлойм. Рахмат. Эми баары эле Текайым деген долбоорду билебиз биз. Ошонун бир соосновательдеринин бири экенсиз. Ошол бул жакта көбүнчө айымдар отурат, көбүнчө ошол TechWoman деген программа боюнча кененирээк айтып берсеңиз, анан эмне үчүн ой келди сиздерге? Елена Чигубаеваны биз аябай жакшы тааныйбыз, бирок сизди тааныбайт экенбиз, мындан ары тааныйбыз. Буюрса, Текайымдын уюштуруучуларын бири экенсиздер. Ошо TechWoman деген программа, анан бул жака келип Текайымды эмне максат менен ачтыңыздар, ошол жөнүндө кичине. TechWoman деген программа Американын Госдепартаменти тарабынан каржыланган, 100% каржыланган, плюс стипендия берилген бир эме программа, өтө сонун программа. Бул TechWoman программасынын өзгөчөлүгү жылына 20 мамлекеттен, может бул жыл уже көбөйүп калышы мүмкүн, 20 мамлекеттен 5-6 адам, аял кишини Америкага алып келип, IT гиганттары жайгашкан Silicon Valley'де стажировка өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып берсем, мен мугалим болчумун. Анан мугалим катары көбүнчө мугалимдер болсун, башка жумушта иштегендер болсун, айтиге менин тиешем жок деп ойлойбуз да. Мен мугалиммин жөнөкөй деген ой кетет. Анан бирөө аябай изденген мугалим болчу экен. Мен да сыктар аябай изденген кызмын да, мындай бир жумушка отурбайм, бир отурганда толтура жумуш кылышым керек да. Изденип жүрүп бир күн түндө отургам. Түндө отурбай эле ошол последний айларда кечинде жумуштан келип, мындай уйку жок да, может, хочу что-то чего-то нового да, анан издеп атам. Ошол учурда как раз эмедеги грант деген сөздү түшүнгөм. 2018 жыл биринчи жолу грант деген сөздү түшүнүп, грант бул эмне экен, бесплатно экен деп ойлоп атам өзүнчө. Анан ачып алып, эми Европадагы гранттарды окуп отурсам, биздин математика департаментинин группасына бир ссылка келди, шилтеме келди биздин департаменттин башчысынан. Анан ссылканы бассам, англисче сайт чыкты, TechWoman деген. Мындай окуп көрсөм, бесплатно деген жазып турат да. Америкага бесплатно барасың деген жазып турат. Госдепартамент каржылайт, бесплатно барасың деген жазып турат. Деп кызыгып, ошол күнү уктай алган эмесмин. Түндө, түшүмдө Америкада жүрөм да. Жана кыялдан Америкада ошол Госдепартаменттин бир нерсесинде өзүнчө VIP болуп эме кылып жүрөм. Түнү мен уктай албай чыктым. Эртеси күнү келип жакшыраак окуп, анан көрсөм, ошол Америкага ушундай тапшырат экен. Эч кандай мен ой кеткен жок, мен TechWoman менен тиешем жок деген ой кетпей эле мен тапшыра берем, аракет кылам да. Анан карасам,
тапшыруу үчүн болгону 10 эле суроо келет силерге. Эссенин негизинде алышат. Кыйын эмес, силерден бир билим сурабайт, эме кылбайт. 10 суроо бар, 10 эссе бар. Ошол 10 эссеге еще сөздөр чектелген. 200 сөз, 300 сөз, 500 сөз деген чектелген. Ошол 10 суроонун негизинде өтөсүң. Бул деген, эгерде сенин английскиң жакшы болсо, өзүңдүн оюңду кыска 200 сөздүн ичинде жеткире алсаң, анда сен өтөсүң деген сөз да. Анан суроолордун бирөөсү өзүңдү бир сынатоочу менен сүрөттөп бер. Кимсиң сен деген суроо. Өтө жөнөкөй суроолор да, мындай караганда. Мен активдүү кызмын деп койсоң болот, бирок өтпөйсүң да. Же болбосо өзүңдүн акыркы ийгилигиңди айтып бер деген суроо. Анан мен ушинтип балдарым алтын алган десең өтпөйсүң да. Потому что сенде всего лишь 200 суроо бар. И ушундай сендей жооп берген 1000 деген адам бар да. Ошонун ичинен сен өзгөчө болуп, жанагы окуган адамга, бул кызык экен, ушул кызыкы мага жакты деген ой келиш керек. Анан менин английским жакшы эмес, анткени мектепте жакшы эмес болчу. Анткени мектепте всего лишь жана сабакта колдонгон 2 + 2 = 4 деген нерселерди өтүп жүргөн кызмын да. Анан жана адабий сүйлөп атам. Жолдошум аябай жакшы болчу. Ал TOEFL берип башынан эле мыкты болгон үчүн күйөөмдөн сурап атам. Давай мага жазып берчи, экөөбүз жаза алчубуз бирге десем. Ал болбойт да, сен бир ай каяка барасың. Бир ай каяка кетесиң, биз эмне болобуз кыздар менен. Дейт, эч эле болбойт. Андай да эме болуп, мындай да болуп, анын аягында алдадым. Давай экөөбүз тапшырып көрөлү. Өтсөм, анда сүйлөшөбүз. Мне кажется, өтпөсөм керек. Тапшырып кой эле деп атам да, алдап атам. Эркектер алдаш керек деп эле. Ошентип алдадым, макул деди. Анан экөөбүз 3 ай жаздык. 3 ай жаздым. 3 ай дегенде, потому что суроо аябай мындай оңой суроо, бирок ойлонушуң керек да. Сен кимсиң деген суроо. Действительно мен киммин деген суроого аябай көп ойлондум. Анан жаздым, суроолор жаздым, жолдошум жардам берди. Анан 3 айдан кийин өтүп калдым. Жок, өткөн жокмун. Кандидатсың деп келди. Анан кандидатсың деп келгенде мен действительно аябай чогуп кеттим. Потому что мен эмекем. Бүгүнгү чейин ар дайым ийгиликке жеткен учурум ошондо биринчи жолу мен жыгылган учурум болгон экен. Аябай чогуп кеттим. Анткени 3 ай даярдандым. Өтпөй кандидат болуп калдым дегенде чогуп кеттим дагы, стресс болуп кеттим. Анан как раз жайында мен бир досум менен Испанияга эс алууга баратканбыз да. Экөөбүз кеттик деп эле билетти алып жөнөп калган болчук. Анан Испанияда жүрдүм бир жума. Анан Испанияда жүргөндө, естественно, эме караган эмесмин, почта караган эмесмин. Анан Кыргызстанга келип эле поштамды айтсам, Текви менен 3 жолу кат келиптир. Гүлзире, мен Испанияга кетерден мурун келиптир. Сен кандидат элең өттүң, бизге жооп берип кой. Жок, Гүлзире жок. Гүлзире жакшы элесиңби? Биз сен өттүң, келесиңби деп дагы кат келди. Ага да жок. 3-үнчү күнү бул акыркы жазышыбыз, эгерде азыр жооп бербесең, уже башка бирөөсүн алабыз деген кат экен. Мен окуп калдым. Жан талашып ыйлагым келип, ладно, мен бактуу болчумун, эс алып болчумун, келдим десем, окей деп ошону келип калгам. Анан Текви менен ошол келип, Mozilla деген компания, Firefox деген билесиңер керек, браузер. Ошо Mozilla компаниясында мен бөлүнгөмүн, ошол жакта стажировка өтүп, тренингтерден өтүп, Google'да выступать этип, менин биринчи питчинг деген сөздү уже билсеңер керек, баарыңар. Питчинг деген жана выступление да. Менин биринчи выступлением ошо Google'да болгон. Тушоо кесим, мындан ары да жакшы боло берсин деп үмүт кылам. Ошо биринчи жолу командадан ким чыгып сүйлөйт дегенде мен чыгып Google'да питчинг кылгам. Действительно сонун күндөр болгон. Анан аябай жакшы программа. 100% эме төлөнөт, плюс стипендия берилет колуңарга. Аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Анан мыкты IT компанияларда иштеген менторлоруңар болот. Менин менторлорум, ошо менторум аркылуу мен Хан Академиясынын өкүлү болуп калдым Кыргызстанда. Ошо ментор аркылуу көп нерсе жетишесиңер да. Бул программага IT-ге байланыштуу ким болсо бара алат. Врач болсун, башка нерсе. Азыр IT тем более бүт тармакта болгон үчүн, даже финансист болсоңуз деле мен IT-ге кызыгам, IT тармагында ушундай пландарым бар деп жазсаңар, сөз өтөсүңөр. Анан мен мугалиммин же болбосо мен ушундаймын деп үмүтүңөрдү үзбөгүлө, даярдангыла, англис тилин окугула, англис тилинде жазгыла, сөз өтөсүңөр. Интервью болду, интервьюдөн өттүк, ушинтип барып келгем. Кандай суроо бар эле? Сон английский негизи тил көп нерсени чечет экен да. Ошол программада бир ай сиздерди менторлор ар тармактан окутушабы же именно IT тармагын окутушканбы? Бизде тек айым боюнча айтпадыңыз? Тек айым. Ар тармактан окушат. Бир ай боюнча бизде тренингтер болот. Мисалы үчүн Google'да тренинг болот, LinkedIn'де тренинг болот, башка жерде тренинг болот, Mozilla'да тренинг болот деп. Ошол тренингтер ар жерде, ар компанияда болот. Ар компанияны барып көрөсүң, таанышасың, дүйнө жүзү боюнча келген 100 адам менен достошосуң, пикир алышасың, идея келет дегендей, сонун программа негизи. Анан тек айым кантип болуп калды? Тек айымды биз жыл сайын Америкага барат да, ушу 5-6 окуучу кыздар. Анан биз барып келгенден кийин
Теквимендин бир эмеси задачасы сен ошол бир айдын ичинде өзүң бир проект жазып чыгып командаң менен мамлекет менен кыргыздар мисалы үчүн кыргыздар командасы бир проект жазып чыгып ошону Кыргызстанга келип кайра ошону ишке ашыруу керек. Анан биздин проектибиз өтпөй калган. Өтпөй калды дегенде эме грант албай калганбыз. Албай калдык, анан келдик, ладно, эмне кылабыз деп кыздар менен чогулдук, анан эмне кылалы, кандай иш кылсак болот. Анткени Теквимендин бир гана эмеси, силердин суранычы, өтүнүчү өзүң көргөн нерсени, өзүң билген нерсени Кыргызстанга алып барып, кайра кыргыздарга үйрөтүү деген эмени кармайт да, миссияны кармайт. Өзүң эле үйрөнүп калбай, ошону барып Кыргызстандагы кыргыздарга, аялдарга бөлүшүшүң керек деген идеяны кармайт. Алар лидерлерди биз тарбиялайбыз деп ойлойт да. Сен келесиң, лидер болуп барасың Америкага, алар сени тарбиялайт, алар сага үйрөтөт, а сен лидер болуп барып Кыргызстанга, ошо Кыргызстанда бир лидер катары өзүң артынан толтура аял затын алып келишиң керек, аял затын үйрөтүшүң керек деген эмени идеологияны карманат, ошону бизден суранат да. Анан биз ушунча окутуп, ушундай стипендия берип чогултуп кийин ар бир Теквименин жүрөгүндө калат да, мен кантип кыргыз элиме барып ушун жөнүндө айтып берсем экен, эмне кылсам болот деген ой баарыбызга келет. Анан чогуп жүрдүк кыздар, эмне кылалы, акчабыз жок, эмне кылалы, давайте бир нерсе кылалы деп 7 кыз чогулганбыз. Анан экөөбүз Теквимен эмес болчу, кийин болду. 7 кыз чогулганбыз дагы, давайте өзүбүздү фонд ачалы. Аты Теквимен десе, бизге Тек айым деп кыргызча ачканбыз да, Тек айым деп кыргызча ачканбыз. Ошол Теквимен эмне кылса, ошону кылабыз дегенбиз. Аналог. Айыл жергесинен кыздарды алып келип, Бишкектеги IT компанияларына стажировка өтүп, ошол жерде тренингдерди өткөзөбүз деп идея кылганбыз. Анан Тек айым деп атыны жекебиз койгон. Анан биринчи грант жазып, $16,000, кажется, грант утуп алганбыз. Биринчи грантыбыз. Ошол гранттын негизинде фонд ачып, фонддун негизинде ушундай проекттерди уюштуруп, алгачкы 20 аял затыны, кыз келиндерди алыскы райондордон алып келбей, анткени ковид болуп калган, онлайн окутуп бүтүргөнбүз. Азыр деле Тек айымдын көптөгөн проекттери бар. Кыздарга тиешелүү, Хан академиясы Тек айымдын негизинде иштейт. Аябай көп проекттерибиз бар. Ошол жакка деле кыздарыңарды катыштырып, өзүңөр катыштырсаңар болот. Мне кажется, көп эле бул жерде билсе керек, Тек айымды. Анан Ленаны баары билет, ооба, Ленаны баары билет, бирок жетебиз эч ким билбейт. Лена биздин бренд болчу, ал биздин бренд жүзүбүз. Ошол Лена көп жака чыгып, көп айткан үчүн баары ойлойт, Лена Тек айым Ленаныкы деп. Бирок Тек айымдын артында 7 башка кыз турат. Ошолорду негиздеген, азыр деле ошолордун астында иштеп аткан бир организация. Чоң рахмат. Сонун жооп болду окшойт. Эми STEM билим берүү жөнүндө калды. Менде суроо. Анан бул жакта суроолорго өтөбүз. STEM билим берүү жөнүндө азыр бизде дагы өнүгүп атат. Кыргызстанда дагы ошол эле сиз иштеген түрк лицейлери да өзүнчө лицей ачып, именно STEM образование боюнча бөлүмдөрдү ачып иштеп атышат. Канчалык деңгээлде бул негизинен түшүнүп берип кетсеңиз, анан кийин өнүгүүсү. Ооба, STEM дегенде бул эмне, бунун баарын түшүнүш керек биринчи. STEM деген бул жөн эле балдарды математик же болбосо химик кылып чыгарабыз деген нерсе эмес. STEM бул баланын жөндөмдүүлүгүнө карата окутуу. Баланы чыныгы турмуштук жашоого дайындоо да. Эми ойлоп көргүлө, баарыңар математиканы окугансыңар убагында, бирок азыр кимге канчалык керек болуп атат. Ошол абдан маанилүү да. Мен балдарыма бүгүн айтып атам, азыр деле сабак берген айтам да. Математиканын формуласын жаттап эле койгула. Анткени эмне үчүн жаттайсың? Азыр деген интернет бар. Эгерде сага формула керек болуп атса, анда бир клик менен формуланы таап аласың. Мисалы үчүн треугольниктин формуласын жаттап эмне кереги бар? Баланын мээсине эмне үчүн ал менен эме кыласың да, занят кыласың. Андан көрө балага изденүүнү үйрөтсөң, бала өзүнө керек болгондо ошол маалыматты издеп таап алып эле колдонот да. Бул жерде, видите, формула маанилүү эмес, баланын изденүү жөндөмдүүлүгү, скиллы көбүрөөк маанилүү да. Ошон үчүн балдарга ошол чыныгы жашоого керектелүүчү скиллдерди, жөндөмдөрдү үйрөтүүчү метод бул STEM. Табийки, мен түркчөдө кошуп койдум го, көптөн бери түркчө сүйлөйм. Албетте, баягы математиканын негизинде, технологиянын негизинде, сайенстин негизинде алып баратат. Бирок негизги эле эме STEMдики бул баланын шыгына жараша окутуу. Плюс баланы чыныгы турмуштук жашоого дайындоо дегенде бул жанагы жөндөмдөрдүн үстүнө кетет да. Critical thinking, коллаборация, коммуникация,
креативдүү, ой жүгүртүү деген нерселер. Окуучуларыма жанагы эми лекция окуп, анан айтып атпаймынбы, 2+2 5 болушу мүмкүн десем таң калып атышпайбы, эмнеге депчи. Почему да? Эмнеге болбош? Эмнеге болбошу мүмкүн? Эмнеге болбош керек? Азыркы учурда все можно. Эгерде бала айттым мен аларга, эгерде өзүңөрдүн оюңарды айтып келип билдиречи, на самом деле чындыгында 2+2 4 эмес 5 деп мага эме айтып берсеңер, мен силерди колдойм дедим. Азыркы учурда ошондой адамдар керек да. То, что есть, ошону өзгөртүш керек. То, что калыптанып калган, ошону өзгөрткөн адамдар керек да. Ошондой адамдарды биз талап кылат азыркы жашоо. Анткени уже бүт нерсе бар. Телефон десең телефон, компьютер десең компьютер, машина десең машинанын түрү менен. Бирок ошол нерсени өзгөрткөн. То, что есть, ошону башкача кылып мага айтып келген адамдарды азыркы жашоо ошону талап кылат. Ошентип балдарга ушинтип өзүмдү кичине сүйдүрүп, түшүндүрүп атам, мен ким экенимди аларга жакындан аракет кылып атам. Бир гана формула мен силерден сурабайм, чыгарбай эле койгула, главное түшүнгүлө, эмне болуп атат, жаттабай эле койгула, главное мындай необычное мышление кылгыла деп. Анан балдардан көрдүм, математика кээде болот, 2 саатта подряд бизде 90 минутта болот сабактар, 45 эмес 90 минутта болот. Кечке бала отурат да. Анан карадым, балдар уже чарчап калышты. Информация болуп атат, түшүнүп атышат, аракет кылып атышат, активно отурушат, чарчап калышты. Анан окей, токтоткула дедим дагы, айттым 5 минутта берем, ойлонгула. Силер келечекте бир уже новаторсуңар, кийинки Илон Маск болуп атасыңар. Мектепке керектелүүчү эмне кылмаксыңар деген суроону бердим. Ойлонуп, сонун идеялар беришти. Кыйналышты, конечно, мындай көбүгө жат келди да. Мен келечек депчи, анткени балада мындай, мне кажется, мындай суроо болгон эмес да буга чейин. Анан кийин дагы улантабыз деп койдум, сонун суроолор айтты. Кээ бирөө айтат, класста робот болот дейт. Робот мугалимдин эмесин жеңилдетет дейт, сабагына. Кандай десем, тетрадьтарды чогултат, тапшырмаларды текшерет дейт. Сонун дедим. Я бы хотела бы, да? Анткени инновация деген нерсе бул адамдын жашоосун жеңилдеткен нерсе болгон үчүн я бы хотела бы деп сонун поддержканы берип айтып койдум. Каяктан келдик? STEM. Ошол STEM деген негизи слишком бир замудренный definition, бир мындай түшүнүк берген кереги жок. Балаңарды чыныгы жашоого кызыктырып, мен келечекте лидер болом деп тарбиялап аткан болсоң, сен сабагыңды 2 эле билсең, ладно, окубай эле койсун, бирок бала лидер болуп аткан болсо, анда сенин сабагың STEM сабагы. Сөзсүз түрдө математиканын сонун берсең, сен STEM сабагы өткөн болбойсуң. Бала кызыгып, өзүнчө бир нерсеге аракеттенип, аракетин жасап, башкача ой айтып сага, балдар менен коммуникация кылып, бала ачылган болсо социалдык жактан, анда ошол сабак STEM деп ойлойм мен. Албетте эксперт эмесмин, но менин оюмча ошондой деп ойлойм. Сонун. Демек, баягы бизде мындай го, кайсыл бир кесип мода болсо ошону окушуң керек деп заставлять этип, же жана айткандай эле математиканы окушуң керек деп заставлять этпей, мисалы мен ойлонуп калдым да, мисалы эгерде баласы койчу болом десе, мен иштейби, койчумун болуп эмне жүрмөк белең деп ушинтип ойлонушат да. Аны ойлой берем, эмне үчүн молодец балам, койчу болсоң анда сен билесиңби, койдун жаңы түрлөрүн, укмуш түрлөрүн тапканга болот, селекция кылып деген бир баягы дух бербейт да биздин менталитеттечи чындыгында. Анан балдарды тарбиялоо жөнүндө жакшы эле сөздөр болду окшойт. Сиз Python тилин өзүңүзчө окуп жүрүптүрсүз да. Анан сиз ошо менен баары эле бизде мындай стереотип бар да, математиканы жакшы билген киши программа тилин үйрөнгөнгө оңой болот. Себеби тиякта алгоритм, тияк деген. Ошо сиздин математиканы билгениңиз, ошол тилди үйрөнүп атканыңызда канчалык жеңил болду, же болбосо ага карабайт бекен программалоо тили? Python тили аябай жеңил болгон. Действительно жеңил болгон. Себеби математиканы билген деген мындай мээрим. Математиканы билген деген формуланын баарын жатка билген деген адам эмес. Математика деген аналитик болот. Анализдөө эмеси көбүрөөк болот математикте. Эгерде математика бала жакшы билсе, анда башкача ходдорду тапканга балада шыгы көбүрөөк болот да. Бала, мен мисалы үчүн эч кандай формула билбейм. Азыр сурасаңар, өзүм мугалиммин, канча жылдык мугалим, 11 жылдык, 10 жылдык мугалиммин. Менден тригонометриянын бир формуласын сурасаңар, ачык эле айтам, билбейм. Мен больше всего бир суроону балдарга түшүндүргөндө болсун, өзүм чыгарганда болсун, логический жол менен чыгарганды жакшы көрөм. Анын үчүн эмне кылам? Анын үчүн анализдейм, суроону анализдейм. Эмне жөнүндө болуп атат кеп? Эмнеге бул нерсе бул жерде турат? Эмнеге мына 4, эмнеге 5 эмес деген суроо менде көбүрөөк жүргөн үчүн, меники больше всего ошо анализдөө эмем, процессим жакшыраак жүрөт дагы. Ошон үчүн дагы может математика мага жеңил келет окшойт. Баланын математикага шыгы жакшы деген, мне кажется, ошондон келет. Бала
аналитик болот да. Анализ деген немеси жакшыраак болот. Мейли жөндөмү жакшыраак болот. Мага Python тили аябай жеңил болгон, балким ошонун айынан. Бирок математика мугалим болгон үчүн Python тили мага жакшы болот деген нерсени айта албайм. Азыр мен айтсам, мугалимдер айтат да, Гүлзире анда жакшыраак билет экен математиканы депчи. Жок. Сен математиканы билесиң, түшүндүрө аласың, окута аласың, бирок өзүңдү анализдөө жөндөмүң өнүккөн эмес болсо, анда мне кажется кыйын болот программирование. Мага өтө жеңил болгон. Анан мындай нерсе. Жана айтып кеттиңер, Мерим, кайсы кесип мода болсо ошого баратат депчи. Негизи ал туура эмес деп ойлойм. Азыр менде деле мен мугалиммин, бирок бир 4-5 жылдан кийин документтерим биякта документ маанилүү Америкада, документтерим даяр болгондон кийин мен мугалимдик токтотуп, кайра өзүм жумушумду кылам десем, адамдар айтат да, ладно, иштей бер, азыр сен кийин да 3-4 жылдан кийин айтишник боло аласың дейт. Но мен болгум келбейт. Айтишник болсо мен оңой эле боло алам. Коммуникациям жакшы, математикам жакшы, оңой эле айтишник боло алам. Бирок мен эме эмесмин. Мен каалабайм аны. Мен больше энтрепренермин. Мен бизнесин кылгым келет. Америкада буюрса бир кафе ачкан жатам. Тилек айтып коеюн, биринчи Америкага келсеңер, мен кафеме келгиле. Мен больше ошондой кызыгат экем. Энтрепренер, бизнес жака кызыкканым үчүн мен ошону кылам деп элем. Өзүмө цель коюп атам да. Мен айтиге кирбейм. Командада иштебейм, компанияда иштебейм. Может быть, өзүм компаниямды ачышым мүмкүн, биякта стартап кылып. Бирок өзүм иштебейм деп айтып атам. Мен кодинг үйрөнбөйм. Үйрөнгүм келбейт. Кыйын эмес. Бирок это не моё, да. Ошон үчүн силер деле, урматтуу угуучулар, урматтуу мекендештер, кызыксаңар гана, жагып атса силерге действительно окугула, үйрөнгүлө. Анан жакпай атат мага деп жаткан туура эмес. Кээде болот, сенин турмушуң сени мындай окутуш керек да, сен окушуң керек, айтишник болушуң керек өөр акча табыш үчүн. Башка акча табыш үчүн сенде возможность болбой атса, анда сен кыйналсаң дагы IT окушуң керек. Бул жагы да бар. Жана эшикте иштеш керек деген ошол нерсе да. Мага жакпайт экен IT деп мугалим болуп жүрсөң, анда айлыгың ошончо болот. Жок, мен жакпаса дагы, мен кыйналсам дагы мугалим болом десе, айтишник болом десең, анда болушуң керек. Ошон үчүн бул жерде вопрос мага жаккан нерсени кылам деген менен, сага жаккан нерсе сен уктаганда да акча алып келип атса, анда ошону кыл. Сага жакпаган нерсе сен уктаганда да акча алып келип аткан болсо, анда ошону кыл деп айтмакмын да. Эң Анткени соңку акча маселеси көп нерсе чечип коет. Жана мен уктаганда акчам келип турсун деген нерсе ошол да. Сен уктап атканда дагы акчаң эс албай иштеп аткан болсо, көп аткан болсо, анда ошол иш сеники. Жок, сен өзүң жаккан кесипти кылып атасың, бирок сенин финансылык каражаттарыңды ошол кесибиң жаппай атат. Анда эмне отурасың, иште деген нерсе да. Анда башка иш кыл, жакпаган иш кыл, кыйнал, терде. Ошондо сен өзүң каалаган жашоого жетесиң. Ошон үчүн мода деп артынан куубагыла. Бирок эгерде акча керек болот атса, анда айтиге киргиле. Айтиде акча бар действительно. чоң рахмат. Анда чындыгында кызыгуу жок болсо, анда өзүңдү кыйноонун кереги жок деп айтып атасыз да. Бул жакта суроо Жок, андай деген жокмун. Кызыгуу жок болсо, өзүңдүн кыйнаганын кереги жок делем деп айтам. Конечно, кызыгуу жок болсо, өзүңдүн кызыккан башка нерсең болсо, сону кыл, вариант бар болсо. Бирок башка вариантың жок болсо, анда кылыш керек. Азыркы жашоо ошону талап кылат. Сен кызыгуу жок болсо, өзүңдүн нерсени кыл деген нерсе бул туура эмес. Мындай нерсе болсун. Мендегидей вариант болуп калса, өзүңүн бизнесиң бар, бизнес камтатасың, шыгың бар, возможностьң бар. Анан IT турат да. IT мода болуп атат экен деп айтыны кылбай деп атам да. Эгерде сен биякта возможно өзүң жаккан нерсе болуп атса, ал деле ошо айтидегидей акча алып келип атса сага, анда ошону кыл деп атам. Жок, андай вариантың жок. Только IT болуп атса, анда окуш керек. Анда аракет кылыш керек. Анда тердеш керек да. чоң рахмат. Бул жакта мен берген суроолорду эле бериптир, анан сизге жакшы каалоо тилектерди жазышыптыр. Ушундай жакшы иштерди кылып атканыңыз үчүн ыраазычылыктар келиптир. Анан сиздин өзүңүздүн Instagram баракчаңызда ошол үй бүлө менен жумушту кантип айкалыштырганга болот деген тема келген болчу. Калган немелерге суроолорго жооп бердиңиз окшойт. Анан дагы ушул жылы баштаган ошо китеп палатыңыз жөнүндө, долбооруңуз жөнүндө да айтып кетсеңиз, себеби өзүңүздүн жаныңыздан ошо Турцияга путевка белек кылайын дегенсиз. Көп киши китеп окуса, ушул максатыңыз эмнеде? Ошону айта кетсеңиз. Ооба, биринчи суроо үй бүлө боюнча. Үй бүлөдө действительно балансты кармап калуу кыйын. Өтө кыйын. Мен жана көп жазам болуш керек, чарчадым деп жаза берем го, иштеш керек деп элечи. Действительно жашоодо мен аз эс алам, бирок жакшы эс алам, эс алганда. Бирок өтө көп иштейм, түнү күнү иштейм. Акыркы окуучулар Америкага келгенде мен күнүнө
3 саат 4 саат уктап аттым да, бул өтө аз, ден соолугума да зыян. Бирок ошону талап кылат да менин жумушум. Өтө аз иштейм, анан мындай аз уктайм деген себеби мындай да, кечинде иштейм да Кыргызстан менен. Анан күндүз эртең менен турганда үй бүлөм турат да, мен үй бүлөмдү жок кылып кое албайм. Ошон үчүн придется эртең менен турганы. Эртең менен турам, үй бүлөмдү карайм, кечинде кайра иштейм, анан азыктайм, ушундай болуп калды да. Действительно, өзүнүн жумушунда алып кетиш азыркы учурда аял кишинин жумушта иштөөсү кыйын действительно. Бирок бул жерде мындай бир формулам жок. Ушундай кылсаңар балансты кармаласаңар деген формула жок. Ар бир случайда өзүнүн бир эмеси болуп керек. Эмне бир чечим жолу чыгат да. Сөзсүз жолдошуңар менен кеңешип, жолдошуңардан поддержканы күтсөңөр, ага поддержка берсе силерге, анда дагы да оңой болот. Менин оюмча менин эң чоң поддержкам, эң чоң ушу балансты кармаган нерсе менин жолдошумдун поддержкасы. Өтө жакшы поддержка берет. Анча чыгарып коет да, мен обедтерин даярдап берет. Бул чоң поддержка. Обед даярдап коюш, эртең менен бир кечээки тамакты паузага салып коюш, же болбосо бир бутерброд жасап коюш оңой эле да, бир эркек киши үчүн эч нерсе эмес. Бирок ошону туруп мен кетерден мурун мага жардам берип, ошону салып койгон мага өтө чоң поддержка болот. Анткени өзүм жетишпей калышы мүмкүн, эртең менен эрте чыгышым керек дегенде элементарно ошо тамак салып койгондо эле аял киши үчүн чоң бир поддержка болот да. Бул бир. Эки, анан мышлениени өзгөртүш керек. Чачадым, мен буга жетишпейм десеңер, жетишпейсиңер. Жок, мен баарын кылам, баарына успею деп позитивный эме кылса, адамдын денеси ошого жараша жаратылганбыз да. Адам иштеген сайын иштейт, күчөйт, энергиясы күчөйт. Энергиясы түгөгөндө эс алыш керек. Ошо өзүңөрдүн денеңерди таанып, жолдошуңарды таанып, кеңешип иштесеңер, мне кажется, балансты кармай алабыз. Бирок баланс кармаш оңой эмес. Формула жок ага. Мындай кыйын да, аябай кыйын, действительно кыйын. Азыркы жашоодо, азыркы учурда ушунчалык бат өнүккөн жерде успешный аял болуп кетиш аябай кыйын деп ойлойм. Мен до сих пор мындай өзүмдү успешный деп айтпайм, бирок мен үчүн мен ошо жолдомун деп ойлоп атам, аракет кылып атам. И мне очень трудно. Кээде чындап кыйналам. Бирок унутуп калам кийин. Кайра ошол күндөрдү унутуп калып, азыр мисалы үчүн жанагы STEM олимпиадасынын 60 окуучусу гүлдөй салып жүрөт. Бул жыйынтыкты силер көрөсүңөр да, бирок арттагы эмгекти көрбөйсүңөр. Арттагы эмгек ушунчалык кыйын болду. Канча айдан бери ушуну пландайбыз да. Алпарал десек эле гөлдөө бирөө чөгүп кетиптир, бир соп калыптыр дейт. Алпарал десек эле бир соп калыптыр дейт. Ушундай толтура проблеманын айынан бирок акырында келди, ийгилигибиз ошол. Элге ошол көрүнөт. Артындагы эмгек көрүнбөйт да, ошону кабыл алыш керек. Кээ бир адамдар эмне үчүн баягындай өзүн таштап коет, аракет кылат. Элдер ийгилигин көрүп, аракетин алкыш кылбаганда, жанагы аял чөгүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн алкыш күтпөгүлө. Эч бир адам силердин аракетиңерди көрбөйт, ийгилигиңерди көрүшү мүмкүн, жыгылганыңарды көрүшү мүмкүн. Бирок сенин аракетиңди көрбөйт эч ким. Ошон үчүн аракетти өзүңөр үчүн кылып, кийин аракетиңердин аягынан ийгилик келсе деле, окей, ошону көрсө дагы силерге чоң ийгилик да, деп айта алам. Бирок менде бир формула жок, к сожалению. Бир гана аракет деп эле айтам. Экинчи суроо кайсы эле берим? Китеп палатасы боюнча эмне палатасы. максат менен эмне кереги бар эле дегенде бизде ушундай суроо болот го. Китеп боюнча негизи мындай болду. Мен былтыр үйдө жатып калдым дедим го, бир жыл мындай иштегим келген жок да, эс алдым, Кыргызстандагы иштеримди кылдым, хотя возможность болгон жок, кечке иштедим, түшүндү күнү Кыргызстан менен. Алыста кыйын экен. Мындай болду. Америкага келип өзүмдүн бизнесимди ачкым келди өзүм. Анан отурсам менде бизнес мышление эмерек экен, кичине дагы өнүгүш керек экен да. Анан последнее время 2-4 жылдан бери китеп аз окуп калгам да. Анан көрдүм, что мага жетпей атат. Мен көбүрөөк окушум керек болуп атат, особенно IT боюнча. IT компания ачайын деп аткам бияктан. Анан кийин кафе ачайын деп чыктым. Ушинтип өзүнчө өзгөрүп атат, дагы эмне болот, не знаю. Бирок бир нерсе байкадым, что мен китеп аз окуп калыптырмын. Мага мисалы үчүн Илон Масктын басып өткөн жерин, жолун билбейм. Стив Джобстун басып өткөн жолун билбейм, анткени окуган эмесмин да. Мисалы үчүн мен убакта бир эме турат, китеп турат. Amazon, Apple, Facebook, Google'дун артында турган DNA дейт да, алардын генинде эмне турат дейт да. Мне очень интересно, действительно алар кантип курулган. Ошону окугум келди, китеп алдым. Анан ойлоп көрсөм, ушу китебим жок экен да. Анан макул деп өзүмчө ойладым, кой жатасың, жатканча китеп оку деп окудум. Мотивациям жок. Анткени китеп окугандан алыстап калдым. Мурда аябай көп окучумун. Анан эмне кылайын дедим, давай өзүм менен кошо элдерди алып кетейин, челлендж кылабыз дедим дагы. Китеп палатасы деген. Ал эмнеден да келди жана палатадан. Негизи динибизде, ислам дининде, альхамдулилlah мусулманмын. Жана палатанын өзүнчө башка бир түшүнүктөрү бар.
Анан бир жерден көрүп калдым, китептен балат жасаган экен. Үй бүлөсү менен китептен балат жасаптыр да. Бул мотивация мен үчүн аябай жетти да. Кийинки жылы семейный өзүнүн үйдө китептен балаты болот деп эме койдум, цель койдум. Анан элдерди кошо алып кетейин деп элге жарыяласам, действительно аябай жүздөгөн адамдар, 200 канча 300 адам азыр катталууда. Бирок канчасы окуп атат, канчасы окубай атат, не знаю, бирок жылдын аягында көрөбүз. Кимдин балатысы кооз болсо, действительно окуган болсо ошо китептерди. Анткени балатысы кооздорду тандап алып, балатысы бийиктерди тандап алып, алар менен дагы мен отдельно иш кылам. Аныкташ үчүн действительно окудумбу, окубадымбы деп. Анан кимдин балатысы эң бийик, эң кооз болсо, ошол адамды Турцияга жиберем. Анан калгандагы 2 адамды жакшы чоң приз берем дегем. Ошонун үстүндө иштеп атам. Өзүм деле окуп атам, буюрса. Көп эмес, бирок окуп атам. Элдер окуп аткан болсо, балатыңа даярдай бергиле. Ошо кышкы балатыны китептерден курган болсоңор, анда менден Турцияга бир путевка утуп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бул жерде эч кандай бизнес деле жок, эч кандай эме деле жок. Бир гана элдерге шык болсун, балким жанагы пайгамбарыбыздын күйөө баласынын айткан сөзү бар. Ким мага бир сөз үйрөтсө, ошонун кулу болоюн деген. Азыркы заман ошол да. Силерге бирөө үйрөтүп атабы маалымат? Ошол адамга анда жагынгыла, ошол адамдын артынан түшүп алгыла да, ошол адамга кул боло алгыла. Анткени азыркы заман ошону талап кылат. Билим алыш керек. Азыр чөйрөнүн артынан силер түшүп алышыңар керек да, чөйрөгө кул болушуңар керек. Анткени чөйрө силерге ушундай маалымат берип атат, информация берип атат, бөлүшүп атат. Анткени чөйрөнү кармаш керек. Ошого жабыш керек. Ошондо гана ийгиликке жетесиңер. Ошо жөн айткан эмес. Ошол канча кылым мурдагы, канчалган кылым мурдагы адамдын мышлениясы, пайгамбарыбыздын күйөө баласы ушундай айткан экен да. Ким мага бир сөз үйрөтсө, ошонун кулу болоюн деген экен. Ошол сыяктуу эле балким мен дагы ошол сооптун, анткени ал пайгамбарыбыздын балким күйөө баласы сооп жагын айтышы мүмкүн. Эгерде сен мага бир сооп айтсаң, мен кылган бүт нерсе ага жазылат деген нерсе да. Ошон үчүн балким силер окуган нерсе, силер билим алып, үйрөнгөн нерсенин сообу мага да тиеттир. Менин үй бүлөмө бир береке келеттир, менин кыздарым жашоосуна бир береке болоттур, ден соолугуна береке келеттир деген максатта ушундай бир баштагам челлендж. Көп жасай албайм, анткени убактым жок, к сожалению. Анан жазып койгонмун общий. Окуй бергиле, ишенем силерге. Жылдын аягында көрөбүз, кимдики жакшы болсо ошого берем деп эле айтканмын. Это тоже шанс болуп калышы мүмкүн. Жылдын аягында баарын сонун, анан бир эме алып калышыбыз мүмкүн, жанагындай рандомго тандап калышыбыз мүмкүн. Ал деле сонун. Ошон үчүн окуй бериңиздер, силерге деле ишенем, кошуло бергиле. Жылдын аягына кимдин балатысы чоң болсо, ошого жакшы буюрса билеттерим бар. Сонун. Аябай сонун эме. Китеп балатысы деп Гүлзира айымдын эме Instagram баракчасында бар. Бизден убакыт да келип калды. Анан сизге чөйрө деген таанышып чыктыңызбы билбейм. Балким сиздин аудиторияңыз келсе, мен чөйрө жөнүндө эмне болгон жолугушууга Гүлзира айымды чакырды деп ойлоп калышпасын. Чөйрө деген бул биздин, муну ачайын, атайын уюм, атайын платформа бар. Ал жака катталып, өзүңөрдүн идеяңар менен бөлүшсөңөр болот. Өзүңөр тажрыйба топтойм десеңер дагы эшиктер ачык. Ошол сырттан келгендер ушул QR код менен кирип чөйрө менен таанышсаңыздар болот. Чөйрө бул идеяларды ишке ашырууда бири-бирин толуктаган жана колдогон, билимдүү, тажрыйбалуу жана потенциалы күчтүү өнөктөштөр менен кызматташуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк берген платформа. Бул чөйрөгө келгенде, эгерде сизге кандайдыр бир кесиптин ээси керек болсо, же кандайдыр бир тажрыйба керек болсо, ушу чөйрөчүлөрдүн арасынан таап алганга чоң мүмкүнчүлүк бар. Учурдан пайдаланып Гүлзира айымды да чөйрөчү болууга чакырам. Сизде да көп идеялар бар экен. Болгону биздин чөйрө деген эме платформабызга катталып, кандайдыр бир идеяларыңыз, эми кандайдыр бир сизге, бизде мисалы долбоорлор бар. Биздин чөйрө кеңеште азыркы тапта сиз бул тизмедегилерди таанып болушуңуз керек баарын эле. Азамат Токтакунов бул чөйрөнүн негиздөө идеясынын автору. Бакытты Айдананы таанып болушуңуз керек. Тимур Мунду жакшы тааныйсыз. Махабат эже лингвист, Германияда жашайт. Кайрат Биримкуловду таанысаңыз керек.
мен баягы саясатка көп кызыкпаган үчүн тааныбайт экенмин, бирок ушу саясат боюнча журналист болчу экен да. Асел эже болсо Герман Биз комьюнитинин уюштуруучусу, по-моему. Бекназар агайды таанысаңыз керек. Олжобай Искендер бул Жылдыз академиянын биздин Тааныйм. мощный байкебиз. Сайкал Дилдемурат ошо биздин Келечек деген долбоорунда келип калып, бизге бир ушунчалык чоң нерселерди жасап жүрөт. Аябай мыкты айым, Дубайда эмгектенет. IT тармагында Руслан Акынды тааныбаган киши жок болуш керек. Азыркы тапта Атайын чөйрө фонду уюштурулган. Бул жактагы долбоорлорго өзүңөрдүн баягы эми колдойм десеңиздер, краудфандинг колдосоңор болот. Анан бизде чөйрөдө долбоорлор бар. Мисалы, Демилге деген азыр жаңы эле чырак бүтпөдүбү? Ошол чырактын кыздар үчүн Атайын баягы практика болсун деп Демилге IT марафонун уюштуруп, кече прямой эфирде киргениңизди көрүп калдым. Ошондо как раз ошол офлайн встреча болуп аткан. Келечек Диджиталда бул кыргыз тилдүү веб студия. Бул жактан эгерде кандайдыр проектлериңиз болуп калса, заказ берсеңиз болот. Орусча айтканда Караан деген бул ар кандай окуяларды чагылдырган проект. Кутуча, өткөндө дизайнерлерди издеп жүрдүңүз эле. Ошо дизайнерлердин баары ошо кутучанын ичинде. Аябай жакшы дизайнерлер бар. Азыркы чырактын кыздары дагы дизайн тармагында көбүрөөк окушту. Мыкты, таланттуулар бар. Контентчи бул Кажы Кожо деген кыргызча подкастты билсеңиз керек. Ошол контентчинин долбоору болуп эсептелинет. Анан бул жакта чырак, Жылдыз академия, Рек 55 бул котормо. Эгерде Хан академиянын сабактарын которуш керек болсо, алар да бар бизде. Бизден алсаңар болот, эгерде чыкпай калса. IT жооп деген эркин иш, кыргызча психология, кыргызча азыр психология өнүп атпайбы, ошону кыргызча өнүктүргөн долбоор. Эркин иш бул фрилансерлер, кыргыз тилдүү фрилансерлердин платформасы болот. IT жооп, IT жөнүндө суроо жооп, KG диаспорасы, Тил Ордо. Бул кыргыз тилин жаңы терминдерди которуп, ар кандай чет элде жүргөн мекендештердин балдарын эгерде кыргызча билбей атса, Тил Ордого кайрылсаңыз, Атайын Тил бил деген эмеси бар. Мисалы, сизден сурап калса да, мен кыргызча билбей атат балдарым, Американын тилине бурулуп кетишти десе, бизде ага дагы долбоор бар. Ошо сизди чөйрөдөн күтөбүз. Ал эми Гүлзира айым жөнүндө кызыктуу публикацияларды чыгат. Гүлзира деп катталып алсаңыздар болот. Чоң рахмат, Гүлзира айым. Чоң рахмат, Мээрим. Негизи чөйрө аябай сонун экен. Мен биринчи жолу Мээрим жазганда уктум, көрдүм. Өтө сонун. Барыңыздар, катталыңыздар, жана мен айткандай жабышып алыңыздар. Мындай платформалар ТКИМ сыяктуу, чөйрө сыяктуу ушундай жакшы эмелер бар, инициативалар бар. Ошолорду карманып, бири-бирибизди алдына тартышыбыз керек. Мен деле кошулууга даярмын. Эми канчалык пайдам тиер билбейм. Мыкты адамдар бар экен. Баарына менден салам. Олжобай байкеге, Азамат байкени тааныйм, Тимур Муңу тааныйм, баарына салам. Бүгүнкү баарлаш үчүн чоң рахмат. Эми окуп чыктым чаттагыларды. Сонун сөздөр айтылыптыр. Өтө мага жакты. Жана жан денем толду. Баягы жакшы сөздөрдү уккан деле аябай сонун. Пайдалуу болду деп үмүттөнөм. Дагы да эгер керек болсо кийин деле жакшы убакыт таап алсак, Мээрим башка бир конкреттүү бир темада келип сүйлөп берүүгө даярмын, билим менен бөлүшүүгө даярмын. Эң азынан ошону кылып турайын элдерге. Азырынча мындай Кыргызстанда жүргөндө жакшыраак көбүрөөк баарлашып, көбүрөөк жолугушчумун. Семинарлардан азыр шарт болбой атат, бирок анча-мынча келип берүүгө толугу менен даярмын. Сонун сөздөрүңүздөр үчүн чоң рахмат. Пайдалуу болгон болсо абдан кубанычтуумун. Дагы да маалымат керек болуп, же бир жардам керек болуп аткан болсо, анда ар дайым жардам берүүгө даярмын.
Кыргызстандан буюрса көрүшкөнчө же Америкадан көрүшкөнчө. Мугалимдер бар болгон болсо биз мугалимдерди Америкага да алып келебиз, эме ар кандай проекттер боюнча ошо окуучулар менен кошо аларга дагы ышык берип кетейин, балким Америкадан көрүшүп калабыз. Ошон үчүн алдыга үмүт кылып иштериңиздер, чөйрө менен бирге өнүгө бериңиздер. Чоң рахмат силерге да мээрим. Сонун баардыгы ушу болду. Рахмат. Сизге келип бергениңизге рахмат. Өзүңүз айткандай убактым аз жетпей атат деп жазсаңыз дагы макул болгонуңузга. Эми мен акыркы суроом, мен өзүм ушинтип алып барганда адат кылып алганмын. Эми чөйрө деген сөздү көп колдонобуз. Чөйрө эми сөз эмес, бул чоң маани да. Чөйрө сиз үчүн эмне жана адамга канчалык деңгээлде мындай тиешеси бар ушул чөйрөнүн? Ооба. Эми азыр свежий бир мисал берип кетейин, балким дагы да башка. Биз эмеде былтыр Хьюстон деген шаарда жашаганбыз. Азыр Даллас деген шаарга көчтүк. Даллас деген жерден үй издеп атканда аябай кыйналдык. Жакшы Америкада райондор бөлүнөт да, жакшы район, жаман район, анан коопсуз район, кооптуу район деп бөлүнөт. Жакшы райондордон үйлөр аябай кымбат. Квартирага төлөйм десең, жамандай кичине кооптуу райондордон арзаныраак болот, бирок кичине коркосуң да. Анан биз үй алып атканда акчасы аябай кымбат болду. Действительно 2 эсе кымбат да мурда жашаган жерибизден. Бирок район аябай жакшы. Анан школа аябай жакшы. Биздин үйдүн жанында $2 миллион, $3 миллион үйлөр бар. Жана жер үйлөрү. Бул деген аябай байлардын районунда мындай караганда. Анан бир ушундай апартменттер бар, өзүнчө городок. Ал жерде үйлөр аябай кымбат. Ошону эмнеге кылдың Гүлзира, сен тебе ушунча акча төлөп эмне кыласың деген нерсе кетиши мүмкүн да. Адамдарга көбүндө эле мындай аябай кымбат алып турсуңар дейт да. Кымбат алып атабыз, кымбат төлөп атабыз, действительно да. Бирок эми жанагы чөйрө да. Сен кай жерде чоңойсоң, сенин балдарың кай жерде чоңойсо, ошого жараша болот да. Азыр биз окуп аткан мектеп кыздарым аябай жагып атат. Жолдошум айтат да, эртең менен адамдар балдарын таштайт эмеге, школого. Машиналар өзүнчө галерея дейт да, акыркы чыккан машиналар түрү менен. Образованный, билимге маани берген, балдарын окутам деген, колунда бар адамдардын району. Мен балдарым ушундай адамдардын арасында аракет кылып окушун каалаймын. Чем башка райондо балдардын эмес сабагына көңүл бура албаган районго караганда ушундай райондо жашаганга көңүл бизге маанилүүрөөк. Анткени кыздарым ошого жараша чоңоет да. Кечээ кызым айтып келиптир. Ты самая красивая в школе десем. Нет, если я скажу, что самая красивая, анда башкалар таарынып калат го дейт да. Она уже меняется да. Башка жерде балким башка анын чөйрөсүндө болгон, башка чөйрөдө эле болгондо мен красивая дешим мүмкүн эле. Бирок менин кызымдын жообу мага аябай жакты да. Балким ошо чөйрөсүндөгү адамдардын таасири. Балким ал өзүнүн биринчи мен сулуумун деп алдына койгондон алыс болуп атат да. Ошон үчүн бул абдан маанилүү деп ойлойм. Бул бир өзүмдүн жашоомдон мисал бердим. Башка бир мисал уккам. Ушуну биринчи мен нетворкинг деген түшүнүктү, чөйрө деген түшүнүктү түшүнүп атканда Марина Лингва деген бар кыз YouTube'да. Көрдүңөр беле? Марина Лингва деген кыз бар. Орус, Украинадан болуш керек. Же орус беле, орус. Лос-Анджелесте жашайм деген, квартирасы $7,000 экен. Эмне үчүн андай кыласың десе, ал өзү инфлюенсер болгон үчүн, инфлюенсерлердин районунда жашаш үчүн, ошо инфлюенсерлер менен дос болуш үчүн, бизнес аны инфлюенс болгон үчүн ушундай акча берүүгө даяр да. Ошон үчүн сен чөйрөң ким болсо, tell me your friend and I'll tell you who you are деген сөз бар. Сен досуң ким экенин айт, мен сенин ким экениңди айтам деген нерсе бар да. Ошон үчүн досуң ким болсо, сен да ошосуң. Анткени достошосуң, бирдемеде ойлоносуң, өзгөрөсүң дегендей. Чөйрөнү ушинтип түшүнөм мен. Адамдын чөйрөсүнүн маанилүүлүгүн ушундан түшүнөм. Ошон үчүн бир баалуулуктарды бөлүшкөн, бир максатка умтулган чөйрөнү табуу абдан маанилүү деп ойлойм. Азыр чөйрөдөгү адамдар тааныштырдым мээрим. Баарына чоң терең урматым бар. Жакшы чөйрөдөсүздөр. Эгерде баары ушул жерде чөйрөнүн бир катышуучу болгон болсо, анда жакшы чөйрөдөсүздөр деп ойлойм. Толук ишенем. Чоң рахмат. Буюрса, сиз деле чөйрөчү болдуңуз жолугушууга келип. Чоң рахмат Гүлзира айым. Биздин бүгүнкү катышуучуларыбызга да чоң рахмат. Эгерде сиздер жетишпей калсаңыздар, биздин YouTube канал бар. Ошол жакка катталып, дайыма ар кандай кызыктуу конокторубуз келет, көрүп турсаңыздар болот. Бүгүн бизде дагы бир мыкты айым, Америкада туруп кыргыздарга дагы чоң пайдасы тиеп аткан Гүлзира Минбаева
Найым болду. Чоң рахмат сизге. Дагы буюрса, сиз өзүңүз айткандай, жакшы жолугушууларды уюштуруп, жакшы иштерди жасайбыз балким. Ким билет. Буюрса. Балким мен өтө эмемин, жаңылыктарга ачыкмын. Мага бирөө кеттик эмне кылабыз деген болсок, мен кыла алам, ошону кыла берем. Мындай тупо өзүнүн идеясына ишенген адамдардын бирисимин. Ошон үчүн идея берген болсоңор, кеттик нон кылабыз. Мен ошол жерде бармын, кылууга даярмын. Чоң рахмат дагы бир жолу барыңыздарга. Чоң рахмат. Рахмат да бир жолу келип бергениңиз үчүн. Буюрса, жакшы идеялардан жакшы жумуштардан бирге жолугалы. Рахмат барыңыздарга. Көрүшкөнчө анда. Көрүшкөнчө. Кутман түн. Сизге кутман күн. Рахмат.